жол ишинизди көрүп Жок, мен азыр эле азыр жолотпой коюшту. Милиция кызматкерлери жолотпой коюшту, такыр түртүп. Эртең мененден бери сиз баягы 2 күн камалды, ошондон бери кийим-кечек анымаларды бере албай жүрөм дедиңиз да. Ошондо берген мөмкин болдубу? Бөлүп алып келип аттым. Бирок анын баары жеттиби, жеткен жокпу билбейм. Аны азыр мен да сурабадым адвокаттан. Кайсы иш боюнча? Белизгейт дейт. Белизгейт боюнча болсо, анда бул жөн эле акыйкат сот болсо, любой сотто карточный домиктей болуп эле бузулчу дело да булчу. Садыр Жапаров өзү декабрь айында, биз азыр ошол боюнча материал даярдап атабыз. Текебаев Маевскийден акча алганы чын деп айткан. Ютубта жүрөт ал видео, аны дагы алып чыгабыз азыр. Андан кийин кызмат ордунан колдонуп деген ал ошол Алмамбет Шыкмаматов деген агабызга айтар элем, Адилдин сөзүн кайталапчы. Алмамбет деген атын алмаштырып алсын, жарашпайт алатчы. Андай атка татыктуу болуш керек. Бул суроо боюнча да Текебаевдин өзүнөн да сураш керек. Негизи кандай болгон депчи. Чын эле Абдилдин күнөөсү барбы? Себеби Текебаев өзү бир да сөз унчуккан жок бул боюнча. Муну дагы караш керек. Абдил канчалаган интервьюларда айтты. Бул кагазды президент Атамбаев чакырып берген, болгону 3 эле күн иликтегенге убакыт берген. 3 күндөн кийин кайра берип, Атамбаев өзүнүн чечими менен бул ишти баш прокуратурага өткөрүп берген. Анан эмне үчүн кандайча муну чаптап атышат билбейм. Абдил өзү таза. Дагы бир жолу айтып кетем. Абдилден өтөр, Абдил Сегизбаевдин өтөр таза саясатчы жок.